Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tacvid менен Kur'an'da öğrenöz онлайн курсунун 13 sabagындабыз. Сиздер менен бүгүн тамгалардын узатылып окулуусу жөнүндөгү теманы үйрөнөбүз. Анда эмесе сабакка көңүл бөлөбүз. Алгач теманы сиздерге жакшылап түшүндүрүп, андан соң көнүгүүнү чогуу окууга өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тамгалар кыргыз тилинде узатылып окулганда дагы бир кошумча үндүү тамга кошулат. Мисалы, акку дегенибизде. Ал эми араб тилинде болсо алиф, вау жана я тамгасы бизге узатуучу белги катары жардамга келет. Бул тамгаларды эгер аракетсиз көргөн болсок, анда бул узатуучу белги катары пайдаланылып жатканын эске салышыбыз керек. Мисалы, көрүп турганыбыздардай ба тамгасынын жанында тикелей алиф турат. Алиф тамгасы бул жерде узартуу кызматын аткарат. Ба болуп. Ал эми экинчи тамгада я тамгасы турат. Би. Үчүнчү тамгада болсо вау тамгасы турат. Бу же болбосо а, и, у сыяктуу. Байкаган болсок, мында узатуучу белги катары биз негизи аракеттерди өткөнбүз. А, и, у тыбышын билдирген атайын белгилер жөнүндө үйрөнгөнбүз, окуп да калдык. Ал эми бул жерде алиф, я, вау тамгасы бизге мына ошол тыбыштарды узатып окууга жардам берет. Мисалы, а тыбышын узартууга алиф тамгасы аракетсиз түрдө келген учурда узатуу белги катары окулат. Я тамгасы касра и белгисин узартуу максатында колдонулат. Ал эми вау тамгасы у белгиси, замма белгисини аракетини узатуу максатында колдонулат. Албетте биз тилдин койгон эрежелерине баш ийип, тамгаларды жоон үндүү жана ичке үндүү кылып бөлүп алганбыз. Мына ошол бөлүп алган тарызде окуп кетебиз. Мисалы, ичке тыбыштарда ха, да, за, за, са болуп окулса, мында байкаган болсоңуздар, алиф тамгасы сыяктуу а деген тыбыш колдонулуп жатат. Бул кыргыз тилинде мындай тыбыш жок. Кыргыз тилинде а тыбышы бар. Андыктан оозубузду мына ошол а деп айтканга көндүрөлү. Ал эми жоон айтылган тамгаларда албетте жоон окулат. Мында ха, со, до, то сыяктуу. Сабагыбызды практикалык негизде уланталы. Атайын берилген видео көнүгүүнүн жардамында видео сабагыбызды жакшылап түшүнөлү. А, и, у, ба, би, бу, та, ти, ту, са, си, су, жа, жи, жу, ха, хи, ху, ха, хи, ху, да, ди, ду, за, зи, зу, ра, ри, ру, за, зи, зу, са, си, су, ша, ши, шу, со, си, су, до, ди, бу,
طا طي طو ظا ظي ظو ع عي عو غا غي غو فا في فو قا قي قو كا كي كو لا لي لو ما مي مو نا ني نو وا وي وو ها هي هو يا يي ю. Негизинен ар бир сабакты өздөштүрүүдө көнүгүүнү кайталоо өтө маанилүү. Андыктан көнүгүүлөрдү көп кайталоо менен сабактарды мыкты деңгээлде өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү бар сиздерде. Ар бир сабагыбыздын аягында сиздер менен маалымат бөлүшөбүз. 12 сабагыбыздын аягында сиздерге суроо бергенбиз. Куранда жалпы аталган пайгамбарлардын саны канча деп. Бул суроого жообубуз албетте Куранда 25 пайгамбардын аты аталган. Мына ушуну эстен чыгарбай сактап калсаңыздар болот. 25тен сырткарысы бул атайын ушундай угулган рываяттарга карап айтылган так болбогон маалыматтар. Ал эми бүгүнкү сурообуз Куранга аракеттерди Фатха, Касра, Замма жана башка ушул сыяктуу жат элдердин үйрөнүүсүнө көмөктөш болуучу аракеттерди ким койгон жана кимдин буйругу менен. Эгер бул суроого жооп тапсаңыздар, албетте комментарийде бөлүшүп койсоңуздар болот. Изденип өзүңүздөр үчүн маалымат алууга тырышасыздар деген үмүттөмүн. Сабакка көңүл коюп укканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда көнүгүүнү кайталоо бөлүмү бар. Унутпай аны кайталаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.